Салам достор, ЛТР'дин эфиринде жаңы көрсөтүү Drive деп аталат. Сиздер менен мен Бектур Жумабаев, алдыңкы мүнөттөрдө эмне жөнүндө сүйлөшөбүз, сизге белгилүү болду окшойт. Жалаң гана унаалар жөнүндө маалымат беребиз. Бүгүн бизде Кореядан чыгарылган Avanti унаасы обзордо. Кеттик, биз менен болуңуз. Hyundai компаниясынын 6-чы муунуна таандык болгон Avanti унаасы 2015 жана 2019 жылдар аралыгында чыгарылган. Бул унаа бүгүнкү күндө Кыргызстанда 10.000 АКШ долларынан жогорку баада турат. Сиз 10.000 доллардан жогору баага кандай унаа аласыз? Анын артыкчылыктары эмнеде? Байкап көрөлү. Hyundai Avanti 6-чы муундагы унаасы 2015 жылдын сентябрында Намяндагы Түштүк Корея изилдөө борборунда атайын иш-чаранын жүрүшүндө көрсөтүлдү. Башка базарлар үчүн унаанын бет ачаары кийинчерээк ноябрь айында дүйнө коомчулугуна Лос-Анджелесте көрсөтүлгөн. Негизинен Hyundai Avanti унаасы 1995 жылдан бери белгилүү. Avanti 6-чы мууна таандык болгон унаа негизинен ар кандай көлөмдүү кыймылдаткычка ээ. Бул унаабыз 2019 жылкы чыгарылган унаа GDI мотор болуп 1.6 литр 132 ат күчүнө барабар. Hyundai Avanti өндүрүшүнүн биринчи этабы 2015-2018 жылдарга туура келет. 5 түрдүү версияда сунушталган. Бул 132 ат күчүнө барабар болгон GDI 1.6 кыймылдаткыч менен бензин модели. Ал эми 149 ат күчүнө барабар болгон 2 литр MPI кыймылдаткычы Gamma GDI моделин дагы кезиктирүүгө болот. Түштүк Кореянын рыногунда седандын 132 жана 200 ат күчүнө барабар болгон кубаттуулуктагы кыймылдаткычтын бир нече түрү менен сатып алууга болот. Жаңы 6-чы муун негизинен өзгөчө фасондо жасалды десек жаңылышпайбыз. Алдыңкы айнек, үстүңкү жаңтайыңкы чатыр жана арткы кыска учу кайсы бир деңгээлде Genesis же болбосо Sonata унаасын эске салат. Кореялык компания эч качан өткөндү унутпайлы дегенди эске салгандай. Анткени бул унаанын седандык кузову дал ошол жогоруда айтылган унааларга окшоп кетет. Hyundai Avanti'nin aerodinamikалык каршылык коэффициенти 0,28-ден 0,27ге чейин кыскарган. Өндүрүүчүнүн растоосунда бул көрсөткүч ошол эле жаңы формадагы алдыңкы айнектер унаа кыймылдап жатканда шамалдын ызы чуунун көлөмүн азайта алат. Баса Avanti же болбосо Elantra деген аталыш менен белгилүү болгон унаа адаттагыдай бензиндик жана дизелдик газ менен жүрүүчү кыймылдаткычты дагы кезиктирүүгө болот. Avanti, Elantra, Kia K3 бул унаалар баары бирдей эле унаалар болгону дүйнөлүк экспортто негедир аталыштары өзгөрүп турат. Кузовдун жалпы узундугу 4570 мм барабар. Ал эми туурасы болсо 1800 мм түзсө, унаабыздын бийиктиги 1440 мм барабар. Күйүүчү май багынын көлөмү 48 литрди түзөт. Унаанын жалпы салмагы 1190 кг жана уруксат берилген максималдуу жүк көтөрүмдүүлүгү 580 кг. Достор, негизинен Avanti унаасынын дагы бир өзгөчөлүгү дейбизби, же фишка дейбизби, айтор сиздерге дагы бир жакшы жаңылык деп койсом болот. Эгерде сиз мына ушундай колуңуз бош эмес абалда келсеңиз, унаа арткы багажникти өзү ачып берет.
салдыңыз. Жана жалпы багажниктин көлөмү 485 метрди түзөт. Бул жерге мен дагы батам керек. Анан дагы бир өзгөчөлүгү, мында жабылган абалда болсоңуз, анда эмне мана жанындагы кнопканы басасыз. Бул 21-чи кылым достор. Жаныма келсеңиз, кулактарды ачып, өзү сизди тосуп алат. 2018-жылы чыгарылган бул Avanti унаасынын дагы ар кандай түргө бөлүнөт. Атап өтсөк, классикалык жана премиум, же болбосо люкс. Бул комплектациядан көз каранды. Ал эми бул унаабыз классикалык комплектация, бирок ошого карабастан айдоочу үчүн керектүү нерселердин баары бар. Мурункусуна салыштырмалуу AD суспензиясы схемалык түрдө өзгөргөн жок. Алдыңкы тарабынан көз карандысыз Макферсон тибине деп айтууга болот, бирок пружиналардын жана амортизаторлордун мүнөздөмөлөрү өзгөртүлгөн жана арткы асма элементтер орнотуу пункттары кайра каралып чыккан. Руль электр күчөткүч менен камсыз кылынат. Ал эми минималдуу бурулуш радиусу салыштырмалуу аз мааниге ээ. Бул Avanti унаасынын минус тарабы деп айтууга болот. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Ички салонго келсек достор, негизинен жабдуулар бир кыйла байыды. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай 2 зоналуу климаттык контроль, айдоочунун жана алдыңкы отургучтун ысытуу системалары, мультируль жана рульдуу ысытуу системасы, климаттык контроль, салондун ичиндеги аба ырайыны кармап туруучу климаттык контролдун дагы бир жүйөсү, штаттык монитор. Эмнегедир бирок штаттык монитордо Android системасын көргөн жокпуз. Бул эми анча-мынча түшүнбөгөн адамдар үчүн бул системалар чын айтканда кыйын. Буну же болбосо ушул атайын адистерге, же болбосо башка Android монитор коюңузга туура келет. Автоматтык түрдө жүрүү котормосу, вариатордук коробка, эс тутуму бар айдоочунун отургучу, 8 динамикасы бар жогорку сапаттагы аудио система. Аудио системага кошумча радио, SD ойноткуч, MP3 колдоо динамикасы, USB AUX системалары каралган. Арткы жүргүнчүлөр үчүн аба өткөргүчтөр, артты көрүүчү камера, 2 деңгээлдүү жылытуучу отургучтар. Avanti'де салтка айлангандай арткы отургучтар бөлүк-бөлүктө бүктөлгөн. Алдыңкы бөлүнүүчү кол таягыч, арткы колтук бөлгүч, борбордук кулпу системасы, терезелерди электрондук көтөрүү, түшүрүү, ички салондо климаттык көзөмөлдөө жана кондиционер. Кошумча ыңгайлуулуктар бар. Арка отургучта негизинен орун жетиштүү. Бирок эмнегедир бул жерде чыканак тирөөчүнү корейлер унутуп калганбы же Avanti'де ушундай салтка айланганбы, айтор биз аны көргөн жокпуз. Же Кореяда ар дайым артында 3 адам олтурат дегенди түшүндүрөбү. Avanti'де 7 коопсуздук жаздыкчасы менен жабдылган, анын ичинде айдоочунун тизе жаздыкчасы, туруктуулукту башкаруу системасы жана ар кандай электрондук жардамдар, автоматтык авариялык тормоздоо системасы, коопсуздук курун чыңдоочу, электрондук коопсуздук жана жол кыймылынын көзөмөлдөө системалары, тормоз күчүн бөлүштүрүү системасы жана мени үйгө жеткир функциясы, автоматташтырылган паркинг системасы, интеллектуалдык круиз контролу да бар. Алды тарапта паркинг системасы жок, унаа абдан катуу болоттордон жасалган. Мындайча айтканда, унаа катуу. Унаа негизинен абдан жөнөкөй, бирок динамикалуу. Бир аз жапыс деп айта алам, анткени Корея өлкөсүнүн жолдору менен биздин жолдорду салыштырууга болбойт. Ал жактагы жолдор жакшы болсо, биздеги жолдор менен чын айтканда бул унаа жапыстык кылат. Бирок тилкеде жакшы кармай алат, өзүн жакшы сезе алат жана сиз айткан учурда өзүн бүйлөй алат.
GDI жана MPI деген өзгөчө кыймылдаткычтар бул унаанын 1.6 жана 2 литр кыймылдаткыч менен айырма берет. 1.6 литрлик 132 ат күчүнө барабар болгон бул унаабыз өзүн жакшы сезе алат. Бирок эгерде сиз автоунаада 4 инсан же болбосо 580 килограммдан жогору жүк болсо, анда 1.6 литрлик 132 ат күчүнө барабар болгон версиясы чын айтканда күйлөнүүдө өзүн жакшы сезе албайт. Бул унаанын кайсы бир деңгээлде минус жагы деп айтсак болот. Негизи унаанын кузовундагы болоттордун пайызы 0,25%дан 0,53%га жогорулатылды. Бул унаанын коопсуздугуна жакшы көңүл бурулганы менен Авантенин кайсы бир деңгээлде катуу болуп калышына алып келди. Жана ошондой эле унаабыздын шумоизоляция деп коебуз орус тилинден, сырттагы шумду унаанын салонуна тез алып кирет. Бул дагы кайсы бир деңгээлде минус жагы деп айтууга болот. Материал абдан жука материалдан жасалган, эшиктери чирип, кыймылдаткычы май жеп калуу ыктымалдуулугу бар. Руль стойкасы абдан начар, бул моделдин чыныгы оорусу. Бүгүнкү чыгарылышта сиздер менен мына ушул унаа жөнүндө маалыматтарды айттык. Эгерде сиз дагы бул унаанын минус же болбосо плюс жактарын билсеңиз, комментарий жазып калтырсаңыз болот. Сиздер менен мен Бектур Жумабаев болдум. Кийинки чыгарылышта жаңы унаада жолукканча.